22 bölüm. Эгерде кимдир бирөө өгүз же кой уурдап союп алса же сатса, анда бир өгүз үчүн 5 өгүз, бир кой үчүн 4 кой төлөйт. Эгерде кимдир бирөө уурунун үстүнө чыгып, аны уруп өлтүрүп салса, анын каны үчүн жооп бербейт. Эгерде уурунун үстүнөн күндүз чыгып өлтүрүп салса, анда анын каны үчүн жооп бербейт. Уурдаган киши төлөш керек. Эгерде төлөй албаса, анда уурдалгандын ордуна өзү сатылсын. Эгерде уурдалган мал өгүз болобу, эшек болобу, кой болобу, уурунун колунан тирүү табылса, анда экеселеп төлөсүн. Эгерде кимдир бирөө малын кое берип, бирөөнүн талаасын же жүзүмзарын тепселетип талкаласа, анда алага өзүнүн талаасынын же жүзүмзарынын түшүмүнөн эң жакшысын берсин. Эгерде өрт чыгып, тикендүү жыгачты каптап, бирөөнүн чөмөлөсү же эгини же талаасы күйүп кетсе, анда өрт чыгарган адам аны төлөп берсин. Эгерде кимдир бирөө жакынына күмүшүн же буюмдарын сактап турууга берсе, алар анын үйүнөн уурдалып кетсе, бирок ууру табылса, ал экеселеп төлөп берсин. Эгерде ууру табылбаса, анда үйдүн ээси соттордун алдына келип, жакынынын менчигине тийбегендигин айтып каргансын. Эгерде кимдир бирөө жоготкон өгүзүн же эшегин же коюн же кийимин же башка нерсесин жакын адамынан таап алып, меники десе, анда экөө тең сотко келсин. Сот кимди күнөөлүү деп тапса, ал ээсине экеселеп төлөп берсин. Ким өз жакынына эшегин же өгүзүн же коюн же башка бир малын багып берүүгө берсе, анан ал өлүп калса же майып болсо, же уурдалып кетсе, бирок эч ким көрбөсө, анда ал жакынынын менчигине тийбегендигин айтып, Кудайдын алдында каргансын. Мал ээси анын карганганына ишенсин, ошондо жакыны эч нерсе төлөбөйт. Эгерде уурдалып кетсе, анда ал мал ээсине төлөп берсин. Эгерде жырткыч жара тартып кетсе, анда далил үчүн жара тартылган тарпты көрсөтсүн. Жырткыч жара тартып кеткен малды ал төлөбөйт. Эгерде кимдир бирөө өз жакынынын малын пайдаланганга алса, ал мал ээси жокто майып болсо же өлүп калса, анда ал төлөп берсин. Эгерде малдын ээси жанында болсо, анда ал төлөбөйт. Эгерде малды акысын берип жалдап алса, анда акы жалданган малдын ордун бассын. Эгерде кимдир бирөө сөйкө салына элек кызды азгырып, аны менен жатса, анда калыңын төлөп кызды аялды калсын. Эгерде атасы ага кызын бербей койсо, анда кыз үчүн канча калың бычылса, ал ошончо күмүш төлөсүн. Балчы сыйкырчыларды тирүү калтырба. Мал менен жынысташкан адам өлүм жазасына тартылсын. Теңирден башка кудайларга курмандык чалгандар жок кылынсын. Келгинди кысымга алба, кордобо, анткени силер өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Жесирди да, жетимди да кысымга алба. Эгерде аларды кысымга алып кордосоң, алар мага боздоп кайрылышат. Ошондо мен алардын ыйын угам. Мен каарданып силерди кылычтап кырам, аялдарыңар жесир, балдарыңар жетим калат. Эгерде сен менин элимдин жардыларына карызга акча берсең, анда аны кысымга алып, үстөк кошуп алба. Эгерде жакыныңдын кийимин күрөөгө алсаң, күн батканча кайрып бер. Анткени ал кийим анын жалгыз жаманчысы, ал анын денесин жаба турган кийими, ал эмнени кийип жатат? Ал мага ыйлап кайрылганда мен угам, анткени мен кайрымдуумун. Кудайга акарат келтирбе, өз элиңдин башчыларын жамандаба. Эгиниңдин биринчи түшүмүн, жүзүмүңдүн биринчи ширесин мага кечиктирбей алып кел. Уулдарыңдын ичинен тунун мага бер. Бодо малыңдын да, коюңдун да биринчи төлүм мага бер. 7 күн алар өз энелеринин жанында болсун, 8-нчи күнү аларды мага бер. Ошондо силер менин ыйык элим болосуңар. Талаада жырткыч жара тартып кеткен малдын этин жебегиле, аны иттерге ыргытып жибергиле. Жакан жазган жакшы кабар. 1 бөлүм. Эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон, жана сөз Кудай болгон. Сөз эң башында Кудайда болгон. Бардыгы ал аркылуу башталган. Эмне башталса да ансыз башталган эмес. Анда өмүр болгон. Ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон. Жарык караңгыда жаркырап турат. Караңгылык жарыкты каптаган жок. Кудай жиберген бир адам болгон. Анын ысымы Жакан эле. Ал күбөлөндүрүү үчүн келген. Баары ал аркылуу ишенип калыш үчүн, ал жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген. Ал жарык эмес болчу, бирок жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген. Бул дүйнөгө келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы жарык бар эле. Ал бул дүйнөдө болгон, дүйнө ал аркылуу жаралган, бирок бул дүйнө аны тааныган жок. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү.
Сөз адам болуп биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Жакан ал жөндө бийи күн менен мындай деп күбөлөндүрдү. Менден кийин келе жаткан менин алдыма чыкты. Анткени ал менден мурун эле бар болчу деп мен ушул адам жөнүндө айткам. Андагы толуктуктан баардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алдык. Анткени мыйзам Муса аркылуу берилди. Ал эми ырайым менен чындык Иса Машаяк аркылуу пайда болду. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Аны бизге атанын ичиндеги жалгыз уул көрсөттү. Жүйүттөр Иерусалимден ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди жиберип, сен кимсиң деп суратышканда, Жакан аларга мен Машаяк эмесмин деп күбөлөндүрдү. Ал жооп берүүдөн баш тарткан жок, ачык эле айтты. Ошондо алар, анда сен кимсиң? Илияссыңбы деп сурашты. Пайгамбарсыңбы деп сурашканда ал жок деп жооп берди. Деги сен кимсиң? Бизди жибергендерге жооп бергидей бололу. Өзүң жөнүндө эмне дейсиң дешти алар. Ошондо Жакан мындай деди. Ишая пайгамбар теңирге жолду түздөгүлө деп ээн талаада бир үн жар салат деп айткан. Ошол үн менмин. Жиберилген адамдар фарисейлерден эле. Алар Жакандан, эгерде сен Машаяк да, Илияс да, пайгамбар да эмес болсоң, анда эмне үчүн сууга чөмүлдүрүп жатасың деп сурашты. Жакан аларга, мен сууга чөмүлдүрүп жатам, бирок араңарда силер тааныбаган бирөө турат. Ал менден кийин келип менин алдыма турду. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын деп жооп берди. Бул Иордан дарыясынын чыгыш тарабындагы Битабара айылында Жакан сууга чөмүлдүрүп жаткан жерде болду. Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Исаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу. Ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Менден кийин келген адам менин алдыма турду. Анткени ал менден мурун эле бар болчу деп мен ушул адам жөнүндө айткам. Мен анын таанычы эмесмин, бирок Исраил эли аны билип калсын деп сууга чөмүлдүрүү үчүн келгем деди. Жакан күбөлөндүрүүсүн мындай деп улантты. Рухтун асмандан көгүшкөн сыяктуу түшүп анын үстүндө турганын көрдүм. Мен анын таанычы эмесмин, бирок адамдарды сууга чөмүлдүртүү үчүн мени жиберген Кудай мага рухтун кимдин үстүнө түшүп анда болуп турганын көрсөң, ыйык рухка чөмүлдүрүүчү ошол деген. Мен көрдүм да, бул Кудайдын уулу деп күбөлөндүрдүм. Эртеси күнү да Жакан өзүнүн эки шакирти менен турган эле. Ал өтүп бара жаткан Исаны көргөндө, мына Кудайдын курмандык козусу деди. Жакандан бул сөздөрдү укканда эки шакирт тең Исаны ээрчип жөнөштү. Иса артына бурулуп, алардын ээрчип келе жатканын көрүп, силерге эмне керек деп сурады. Алар андан, устат, кайсы жерде турасың деп сурашты. Барып өзүңөр көргүлө деди Иса. Алар барып Исанын кайсы жерде турганын көрүштү да, ал күнү аныкында калып калышты. Бул убак 10 саат чамасы эле. Жакандан угуп Исанын артынан ээрчиген эки адамдын бири Шимон Петрдин бир тууганы Андрей эле. Ала дегенде агасы Шимонду таап, ага биз Машаякты таптык деди. Андрей бир тууганы Шимонду Исага алып келди. Иса аны карап, Жунус уулу Шимон, сага Кейфа деген ысым коюлат деди. Эртеси күнү Иса Галилеяга бармакчы болуп, Филипти таап, менин артымдан ээрчи деди. Филип болсо Андрей менен Петр жашаган Бетсаида шаарынан эле. Филип Натанаэлди таап, ага Мусанын Тоорат китебинде, ошондой эле пайгамбарлар китебинде жазылган Машаякты таптык, ал Назареттик Жусуптун уулу Иса деди. Бирок Натанаэл ага Назареттен жакшы нерсе чыкмак беле деп койду. Ошондо Филип ага барып өзүң көр деди. Иса келе жаткан Натанаэлди көрүп, куулугу жок, накта Исраилдик мына ушул деди. Натанаэл андан, мени кайдан билесиң деп сурады. Иса ага, Филип сени чакыра электе мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм деди. Ошондо Натанаэл, устат, сен Кудайдын уулусуң, сен Исраил элинин падышасысың деди. Иса ага, сен мага мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм дегеним үчүн ишенип жатасың. Мындан чоңун көрөсүң деди. Дагы мындай деди, чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Мындан ары ачылган асманды жана адам уулун көздөй жогору чыгып, кайра төмөн түшүп жаткан Кудайдын периштелерин көрөсүңөр. 40-бөлүм. Теңир Аюпка бороонун ичинен мындай деп жооп берди. Эркектей болуп белиңди буу. Мен сенден сурайын, сен мага түшүндүрүп бер. Өзүңдү акташ үчүн менин сотумду жокко чыгарып, мени айыптагың келеби? Сенин күчүң Кудайдыкындайбы? Ал күркүрөгөндөй күркүрөй аласыңбы? Андай болсо өзүңдү улуулук менен, даңаза менен шөкөттөп көрчү. Жаркыраган шаан шөкөт менен, келишкен кооздук менен курчанып көрчү. Каарыңдын жаалын чачып көрчү. Текебер болгон бардык нерсени карап, аны моюн сундуруп көрчү.
Менменсингендердин баарын карап, аларды кемсинтип көрчү. Мыйзамсыздарды турган жеринде кыйратып көрчү. Алардын баарын жерге көмүп көрчү. Алардын жүзүн караңгылык менен каптап көрчү. Мен ошондо сени өзүңдүн оң колуң куткара алат деп билем. Мына бегемот. Мен аны сени жараткандай эле жараткам. Ал өгүздөй болуп чөп жейт. Анын күчү белинде, анын кубаттуулугу белинин булчуңунда. Куйругун кедр жыгачындай бурат. Белиндеги тарамыштары тутумдашып турат. Анын буттары жезгернейдей, сөөктөрү темир таяктардай. Бул Кудайдын жолдорунун жеткенчеги. Аны жараткан гана ага өз кылычын жакындата алат. Анын тамагын тоолор камдайт. Ал жерде баардык жапайы айвандар оюн салып жүрүшөт. Ал саябандуу дарактардын түбүндө, калың камыштардын арасында, саздарда жатат. Аны саябандуу дарактар көлөкөсү менен жаап, өзөн боюндагы талдар курчап турат. Мына ал дарыядан суу ичип жатат. Шашпайт. Ярдан суусу оозуна кирип жатса да козголуп койбойт. Аны өзүнүн көзүнчө ким кармайлат? Ким анын тумшугун темир илгек менен теше алат? Сен лебиятаңды кайырмак менен тартып чыгара аласыңбы? Жип менен тилинен байлай аласыңбы? Анын таноосун тешип чүлүктөй аласыңбы? Жаагын ийне менен теше аласыңбы? Ал сага көпкө жалынып турмак беле? Сага жылуу сөздөрдү сүйлөмөк беле? Ал сени менен келишим түзмөк беле? Аны өзүңө биротоло кул кыла аласыңбы? Аны менен чымчык менен эрмектешкендей эрмектеше аласыңбы? Аны кыздарың үчүн байлап бере аласыңбы? Аны балыкчылар сатышат болду бекен? Аны Канаан соодагерлеринин арасында бөлүшөт болду бекен? Анын терисин найза менен теше аласыңбы? Башын балыкка ыргыткан дегее менен сая аласыңбы? Ага кол салып көрчү. Күрөш жөнүндө унутпа. Мындан кийин мындай кылбайсың. 10 бөлүм. Араңарда жүргөндө момун, алыста жүргөнүмдө кайраттуу деп эсептелинген мен, Павыл, Машаяктын момундугу жана ырайымдуулугу менен силерден өтүнөм. Силерге эскерте кетейин. Мен келгенде бизди адамдык кылып жатат деп эсептеген адамдарга каршы көрсөтөйүн деп жүргөн кайраттуулугумду силерге каршы көрсөтпөгүдөй болоюн. Бул дүйнөдө жашап жатканыбыз менен адамдык кылып күрөшпөйбүз. Анткени күрөшө турган куралдарыбыз адамдык куралдар эмес, алар чептерди талкалаган Кудайдын күчүнө ээ куралдар. Алар менен биз Кудайды таанып билүүгө каршы турган ар кандай ойлорду, менменсинүүчүлүктү талкалайбыз жана ар кандай ой жүгүртүүлөрдү Машаякка тил алдыруу үчүн туткундайбыз. Силер тил алгандан кийин биз тил албагандарды жазалоого даярбыз. Көз алдыңардагыны карагылачы. Ким өзүнүн Машаякка таандык экенине бекем ишенсе, ал ойлонуп көрсүн. Анткени ал Машаякка таандык болгондой эле биз да Машаякка таандыкпыз. Теңирдин бизге силерди зыянга учуратуу үчүн эмес, бекемдөө үчүн берген бийлиги менен ашыра мактанып койсом, уят болбойм деп ойлойм. Бирок мен силерди каттарым менен коркутуп жаткандай болбоюн. Анткени кээ бирөөлөр мени каттарында курч жана кайраттуу болгону менен бетме бет келгенде алсыз сөзү өтүмсүз дешет экен. Ушинтип айтып жүргөндөр билип коюшсун. Көзүбүз жокто, катыбызда кандай болсок, бетме бет келгенде деле ошондойбуз. Өзүн өзү мактагандарга теңелүүгө, өзүбүздү аларга салыштырууга батынбайбыз. Өздөрүнө өздөрү баа берип, өздөрүн өздөрүнө салыштырышканы акылсыздык. Биз ашыкча мактанбайбыз, Кудай белгилеген чекте мактанабыз. Бул чек силерди да камтыйт. Силерге жетелек болгонсуп күч жумшабайбыз. Анткени биз Машаяктын жакшы кабары менен силерге да жеткенбиз. Биз ашыкча мактанбайбыз, башка бирөөлөрдүн эмгеги менен да мактанбайбыз. Тескерисинче, ишенимиңер өскөн сайын силердин араңардагы иш-аракетибиз да көбөйөт деп үмүттөнөбүз. Жакшы кабарды силерден нары жашагандарга да таратабыз. Биз башка бирөөнүн даяр эмгеги менен мактанбайбыз. Мактанган адам Теңир менен мактансын. Мактоого өзүн өзү мактаган адам эмес, Теңир мактаган адам татыктуу.